Так, саламатсыздар урматтуу бекемдештер, биздин эфирдин катышуучулары, саламатсызбы Мирлан байке. Бүгүн кезекте биздин суроо жооп берүүбүз. Мирлан, юрист Мирлан байке биздин мекемдештердин суроолоруна жооп бермекчи. Суроо бере турганда кол көтөрөбүз. Телеграмда жана силерге микрофон берип, анан сурооңорду бересиздер. Жана YouTube'да бизди көрүп жаткан мекемдештерге айта кетерим, биздин каналга подписка болуп, комментарий жазып сурооңорду жана биринчи комментарийде закрытта турган ссылка аркылуу биздин телеграм каналга кирсеңиздер, ушундай түзөтүүгө катышып өзүңүздөрдүн сурооңордарды бере аласыздар. Жана комментарийге жана калоо түрүктөрүгө жана сурооңордорду жазсаңыздар. Вот, анда эмесе биздин биринчи мекемдешке сөз берели. Өзүнүн суроосун берсин. Хурма дейби. Хурма дегенге бердим. Хурма, микрофонду басыңыз дагы сурооңузду беребиз. Андан кийин Улия, кийин Боймирзаев. Ассалаумалейкум, угулуп атабы? Жакшы. Угулуп атабы. Байкелер, эмен сурайын дедим эле мен, эми могу карта алабызды очпайбы эми криптовалютага, ошону маалымат берип койсоңор, зыяны барбы, жокпу? Аябай необычный суроо экен. Негизи криптовалюта кандай? Кызыктуу бирок. Россиянын территориясында криптовалюта тыюу салынган. Негизичи. Электронный интернеттен ошо балдар алабыз деп жүрүшөт го. Алабыз деп немете берет, бирок 8.000-ге 5.000-ге деп жүрүшөт да ошолор, ошо зыяны барбы, жокпу ошону билсек. Если криптовалютадан акча которуп же болбосо кандайдыр валютный операция кылсаңыз, законго жатпай калат да. Ошо мен да сомнение болдум да ошо. Ушуга мен жооп берип койсом, Мирлан байке, рухсат берсеңиз. Кошумчалап. Урматтуу Хурма, ошо картанын аты кандай экен, айтсаңыз? Сбербанк дейт, Сбербанк. Сбербанктан криптовалюта боюнча карта бере бергенсиздерби? Ал жерде криптовалюта сактаса болот бекен? Жок, кыргыз балдар сатып алат экен криптовалюта эме. Уже эмне кыласыңар десем, ушу криптовалютага дедит да. 8.000. Сизди бул биржага регистрация кылган атат. Кандай? Ошондой эмеспи? Жок, нотариустан барып эмне бирдеме кылабыз деди. Келип картаны тапшырасыңар, нотариустан 1 айга 8.000 беребиз. Болду, түшүндүм. Сиздин сурооңузду түшүндүм. Мирлан байке, булар жанагындай азыр арбитраж деп коет. Кыскасы, бурун кесепетти тийиши мүмкүн сизге, албетте, эгер сиздин картаңыз аркылуу сомнительный переводдор болсо, наркотрафик жана башкалар боюнча подозрительный лицалардан сизге перевод боло турган болсо, анда сизге бунун кесепети тийиши мүмкүн, сизди издеп келиши мүмкүн да, органдарчы. Анан башка учурда бул жанагы обмен валюта эле кылышат негизичи, биржаданчы. Мен эгер түшүнбөсөңүз, бул жакка кирбей эле коюңуз, 8.000ге жана кылбай эле коюңуз. Алар жана көп сумманы өздөрү кыла албайт да бир картадан. Ошон үчүн сиздин картаңызды алат дагы булар. Андан кийин сиздин картаңыз аркылуу операция жасашат. Булар биржадан сатып алды кылат, негизинен коопсуз десе болот, бирок биз азыр кандай адам сизди кандай картаңызды сурап жатканын билбейбиз. Карта сизге оформлетилген юридически. Ошон үчүн сизге мунун кесепети тийиши мүмкүн да. Криптовалюта боюнча мен өзүм тажрыйбам бар, түшүнүгүм бар. Ошондон кандай сөз иш боюнча сөйлөп жатканын мен азыр билип турам. Сизге кеңеш берем. Эгер ошол сунуштаган адам сиздин жакын тууганыңыз адам болсо, сизге биле тургандай кичине. Жок, каяктан тааныбайбыз. Анда не стоит сиздерге? Куатбек, как раз ошо моментти пайдаланып айтып коеюн. Негизи эле ушул эки Кыргыз Республикасынын жарандарына вообще эле баардыгына жалпы айта кетет элем. Вообще эле өзүңүздөрдүн персональный данныйларыңыздарды башка кишилерге бербеңиздер. Тем более банковский карталарыңызды да. Мынаке аябай эле мага бизге да аябай көп кишилер катып талышат. Бир убакта ушул эки золотой коронадан акча чыгармай деген бир чыкты эле. Туура айтамбы? Баардык эле паспортный данныйларын берип, азыр 50.000 100.000ден карыз болуп, жана Страна Экспресстен карыз болуп отурушат баардык. Туура айтамбы? Паспортун эле берип койгон данныйлар. Туура. Сиз болсо өзүңүздүн банковский картаңыздын данныйын берсеңиз, да Куатбек айткандай, эгерде бирөө Сирияга бирөө эле акча которуп койсо сиздин картаңыздан, Сирияга же дагы бир мамлекетке, болду, сиз черный списокко өмүр бою түшөсүз. Банковский система Россиянын ФСБ сразу сизди жабат дагы,
ошо менен 49-60 жылга запретке түшүп кетесиз. Так что баардыгына ушу чакыруу жасайт элем. Өзүңөрдүн персональный данныйыңарды эч кимге бербегиле. Даже жана мисалы үчүн полицейский участоктон дагы тигиреки картасын берип коет экен, тигиреки штрафын төлөп коеюн десе картасын берип коет экен. Вообще бербеңиздер. Өзүңүздөр перевод кылыңыздар. Мына жакында эле биздин атуулдар түштү мына бизге. Ошол эле полицейский давай картаңдан менин картама акча котор деп туруп дагы тигирекинин штрафын төлөбөй коюптур, ошол эки менен депортация болуп кетти. Так что бир да жаранга өзүңүздөрдүн персональный данныйларыңыздарды бербеңиздер. Кыргыз Республикасынын паспорту деген бул деген привилегия, мындайча айтканда орустар айтат, привилегия. Сиздер мындай үчүн тигиреки Өзбекстандын, Тажикстандын жарандарындай патент албайсыздар. Анан ошерекиге кызыгып, ошереки Кыргыз Республикасынын жарандарын ушундай жаман жолго түрткөндөр дагы толтура болот. Азербайжан армяндар алат экен дагы картаңыз менен сомнительный операцияларды кылып иштейт. Мына балдар кире албай 50 жыл, 49 жыл мына запретке түшүп кетип атат ФСБнын. Так что бербеңиздер. Бардыгын айтам. Не только Хурмасизге, бардыгын айтам. Эч кандай данныйларыңызды башка кишилерге бербеңиздер. Даже туугандарыңыздарга да бербеңиздер. Туугандарга да бербесин, туугандары да кредит алып алып мына төлөбөй жүрөт го. Тууган менен тууган жаман арыздашып жүрөт. Рахмат. Так, урматтуу мекендештер, Уля, сурооңуз барбы? Микрофонду басыңыз да гана бериңиз. Сизден кийин Баймырзаев даярдасын. Микрофонду басып сүйлөңүз, Уля. Угулбай атат бул жак. Угулду эми? Угулдуңуз. Ассаламу алейкум, кандай жакшысыңарбы? Алейкум ассалам. Менин суроом дагы эме да, баягы эле регистрация 3 айлыгым бүтүп, менин 29 декабрда уже. Анан хозяйкага берсем, хозяйка госуслугтан эме кылса, жөнөтсө, биринчи жолу отказ келди. Себеп трудовой договордун подписи, баягы директор койгон подпись вообще көрүнбөй турган неме болуп коюлуптур да. Баягы эме кылып чыкканда эмеден көрүнбөйт, жакшы көрүнбөйт. Сканерден. Анан экинчи жолу кайра жөнөтсөм, эме кылбай. Эми азыр эмеге жазыптыр госуслугадан очередке. Эртең 9 январда эмеде саат 16:50-гө, 16:50-17. Ошондо меники 29-да бүткөн да эменчи. Мен уже 12-сиден баштап эле аракет кылдым, бирок эч жаңгыдай эме болбой калды. Азыр мен эртең барсам унчукпайбы? Эртең эми хозяйка менен уже эмеге барышым керек. Эзекен баягы унчукпай коет деп айта албайм. Потому что сиздин регистрацияңыз срогу бүткөндөн кийин эми штраф салышы мүмкүн да, 5000 сом. Или эгерде сиз МФЦга баргандасыз, эгерде тигирек ФМСтин өзүнө барсаңыз, ошоликилерди кармап депортация кылып аткан жаңы жылдын астында. Эми жаңы жыл өттү, кичине неметишет болуш керек, басылышат болуш керек. Ошо негизи 5000 сом штраф каралган, эгерде регистрациянын срогу өтүп кетсе. Хозяйкасын кылдырып койсо кандай болот байке? Хозяйкасын кылдырып туруп өзү төлөп койсо штрафты, кандай вариант барбы? Ошондой деле кылса болот негизичи, ушу хозяйканын өзүн жиберип элечи. Бирок Федеральный миграционный служба жаңы жылдын астында бир топ биздин кыргыз жарандарын ошолеке бир күн, 2 күн өтүп кеткендерди кармап туруп эле көбүнчөсүн депортация кылып жүрөт да. Сиз официально иштейсизби, Уля? Жок, мен официально иштебейм да, ошол трудовой договорду дагы мен сатып алгам. Ушу желательно трудовой договорду сатып албасаңыздар жакшы болот эле да. Трудовой договор сатып алды деген эле уже фальшивый деген эле сөз. Лучше колуңуздардан келсе гражданско-правовой договор жазатыңыздар. Мына гражданско-правовой договор ушуреки трудовой договор жок кишилерге мындайча айтканда выход да, жол. Гражданско-правовой договор. Кантип жасайм? Эртең мен эме кылганга чейин жасата аламбы? Эртең. Жок, эртеңке чейин үлгүрбөйсүз го. Эртең деле жасатса болот негизичи. Эртең мына эфирден кийин Кубатбекке чыксаңыздар, түшүндүрүп берет кандай кылып жазышты. Мага чыгыңыз, мен түшүндүрүп берем, эмне болушун. Андан кийин дальше дагы условияларын полный айтам, эмне канча болушун. Мен салам деп сизге жазып койдум азыр, бул телеграмгачы. Мага жооп жазып коюңуз, Хорошо. Рахмат. Баймырзаев, сурооңду бериңиз.
Баймырза, басып кнопканы. Микрофонду басыңыз. Алло. Assalamu alaykum. Валейкум ассалам. Болотбек, биринчи очередке сизге рахмат. Мына байланыштырып, суроолорду чечип, ушундай объяснение кылып атканыңарга чоң рахмат. Сизге да рахмат. Юрий Саковичке да чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Менде мындай суроо пайда болуп калды. Кече да сүйлөштүк эле. Ооба, көтөн чалып 5 жылдан бери мен официальный как положено иштейм. Эч кандай ЧП жок да. Регистрациям да оригинал, трудовойдагы орун да оригинал, бүт жок оригинал, официально иштейм. Эми баласы шерде төрөлдү. Россиядачы. Апасы да, атасы да Кыргызстан жараны. Балам шияктан төрөлдү. Ал неберемчи шерден төрөлдү. Эми төрөлгөнүнө 1 жыл болайын деп калды, 10 ай болду. Кичине мына ыстымалап калды эле, больницага барсак, полис сурап неме кылбай койду да. Атак мына фельдшерлер карайт, жакшы карайт. Рахмат ушуларга да. Мына неме сайын, жума сайын абал алып турат. Эми азыр кичине ыстымасы чыгып атты эле, больницага алып барсак, полис сураптыр да. Ошо бизге положено бериши долженбы алар же должен эмеспи? По идее. Полис боюнча бул азыр Кыргыз Республикасы боюнча Евразиянын составына өткөндөн кийин бул только иштеген, жашы жеткен жарандарга каралган да, к сожалению, жана медицинский полисчи. Жашы жете элек балдарга каралбаган ушундайки полистер. Ошон үчүн эгерде сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болсо, жанагы полистерди страховой немелер барбы? Страховой компаниялар. Сиздин ошо жашы жете элек небереңизге ошол эркинде полис сатып алсаңыз болот. Где-то бир 1000 сомдун тегерегинде болот да. Ошол эки немесине жараша. Жанагы перечень заболеваний деген бар да. Ал жерде мисалы үчүн бул оорулар мисалы үчүн каралыш керек деп көрсөтүлөт ошо полистечи. Сиз ошол эки немени карап туруп, мына моорики деген оору мисалы үчүн түптейин баягы оорубасын эч ким. Бирок мисалы үчүн жана кичинекей балдар часто ооруй турган оорулар барбы? Мисалы үчүн ошо ысытма, же болбосо кандайдыр бир дагы ушундай оорулардын перечинин карап туруп, ошондойго жараша полис сатып алышыңыз керек. Полис сатып алып, ДМС деп коет. Полис добровольного медицинского страхования деп коет. Ошол экини сатып алып туруп, ошол эки менен доктурдан көрсөтсөңүз болот. Вообще жанагы немеге бара алабы булар? Поликлиника, госполиклиникага. Госполиклиникага бара алат, бирок все равно платный услуга көргөзөт да ал жерде. ДМС болсо делеби? Жок, ДМСте, эгерде ДМСте ошол эки оору көрсөтүлгөн болсо, анда бесплатно алат. Ошо госполиклиникада. Госполиклиника. Шахсийге барыш керекпи? Жок, госполиклиникада карайт. ДМС атайын ошону караган да. Эми азыр мен частный полис сатып алышым керек экен да, анда балагачы. ДМС сатып алышыңыз керек. ДМС сатып алсаңыз кичине арзаныраак болот да. Связнойлорго барып, мегафонго барып эле МТСтен сурасаңыз, ошол жерде надо оформить ДМС депчи. Жок, ошо связнойго барбай элечи, ошол эки желательно ошол эки жанагы страховой компаниялардын кассалары немелери барбы, офистери. Ошолорго барып эле ушул эки именно ушул оору көрсөтүлгөн, ысма көрсөтүлгөн, температура там, ОРБ жанагы да, ошол экилер көрсөтүлгөн полис таап элем десеңиздер, ошол экилер сатат. Жаш жетелик балага деп атайын көрсөтүп айтыңыз. Росгострах, Ингострах деп турат, ошолор сиге кире берет экенсиң. Рострахка кирсем боло берет экен да? Болот. Баардык эле страховой компанияларда бар ал тигиреки неме мигранттардын ошол эки атайын полистери, ДМСтер. На основании атасы энесинин немеси өтпөйт экен да, ошого кыжалат болуп, жазып бербейм деди да. Азыр ошол эки вопрос өкмөт тарабынан каралып атат. Негизи биз ушул эки маселени бир 5 жылдан бери эле көтөрүп келатабыз. Ушундай балдар каралбай калган ушул эки депчи. Бул жерде финансовый маселелер бар. Мисалы үчүн сизге эмнеге полис ОМС берет? Потому что биз иштейбиз, биздин иштеген акчабыздан кандайдыр бир бөлүгү налог катары баягы ОМСке төлөнөт да. Ал кичинекей балдар иштеп налог төлөбөйт да. Ал ошол эки выплата тарабы чечилбей калган, ошол экини чече албай атышат азырчы. Чечилгени калды, Кудай буюрса чечилип калса уже жакын арада го эми эмдиги жылдардан кичинекей балдарга полис чыгып калышы мүмкүн.
Жок, полисти барлыгы жакшы экен, мынакей мен кичине ооруп калсам 4 күн 5 күн больничный алсам акчасын берет. Үйдө жатсам да акчасын берет да. Өкмөт жагы мына иштеп аткан жерем берет да, эки жактан тең берет. Эми ал баланыкы болбой калганда ушундан. Анан дагы бир суроо. Мына азыр раса налоговый ачылып калды. Мына мен увольняться бола турган болсам, мына, мен налогум кайра береби булар, бербейби? Жанагы 13% төлөп аткан налогду. Алса болот, болбойбу? Сиз аны увольняться этпей туруп, анан ошол экен алышыңыз керек. Түшүндүңүзбү? Сиз эгер увольняться этсеңиз бербеши мүмкүн. Сиз увольняться этпей, мына как раз февраль айында, январь, февраль айларында ошол экен период налогового вычета, возврата налогового вычета деген неме бар да. Азыр сиз официально иштесеңиз, ошо жумушуңуздан 2 НДФЛ деген справка бар. Ошол справканы аласыз. 2 НДФЛ. Сиз акыркы 3 жылдыкын алсаңыз болот. То есть сиз азыр 21, 22, 23 жылдын 2 НДФЛын аласыз дагы, налоговый органга барсаңыз, ошо регистрация болгон жердин налоговый инспекциясына барсаңыз, ошол жерден 3 НДФЛ деген заявлениянын бланкын берет. Ошол экен ошол жерден толтуруп, картаңызды көргөзүп коюп койсоңуз, 2 айдын ичинде сизге ошол эки излишне баягы төлөнгөн налогтордун немеси сиздин картаңызга кайтарылып келет. Түшүнүктүү. Куба микрофонуңуз. Зантсырым ама үзүп. Айнура, бир экиден суроо берели, узактабай. Элдер бүтүп турат таби. Хорошо. Айнура. Рахмат. Чоң рахмат. Ишиңер келгилек.